Салам бардыгыңыздарга. Келгиле бүгүн бардыгыбыз жакшы көрүп жеген муравейникти жасайбыз. Алгач эле маргаринди жарым-жартылай эритип алабыз. Бардыгын эритиштин кажети жок. Андан соң шекерди салып, венчик менен же лопатка менен шекер эрип жана маргарин толугу менен бирдей массага келгенге чейин бардыгын аралаштырып алабыз. Андан соң бир жумуртканы кошуп, дагы да аралаштырабыз. Эми 1,5 чай кашык разрыхлительди кошуп, дагы да жакшылап аралаштырабыз. Андан соң алдын ала ээленген ундан кичинеден салып, алгач венчик менен, андан соң кол менен жууруп алабыз. Колго такыр чапташпаган ушундай майлуу камыр даяр болот. Бардыгы 600 грамм un кетти. Силер дагы өзүңүздөрдүн унуңа жараша карашыңыздар керек, өтө жумшак да болуп калбашы керек. Эми дароо эле мясорубкадан өткөзүп, элистерибизге салып баштайбыз. Астын ушундай фольга менен же болбосо пергамент менен төшөп алсаңыздар болот, же болбосо мындай деле салып башырсаңыздар да болот, себеби камыр өтө майлуу, чапташып калбайт. Бардыгын бат эле бышат 3-5 мүнөт аралыгында күйгүзүп жибербешиңиздер керек. 180 градуста бышырып аласыздар бардыгын. Эми дароо эле сгущенканы кошуп алабыз. Мен алдын ала банканы ысык сууга салып койгон болчумун, бир аз суюлтуш үчүн. Бардыгын жакшылап аралаштырабыз дагы, тарелкаларыбызга салып алабыз. Каалооңуздар боюнча ушул жерден жер жаңгакты же болбосо мейизди аралаштырып жиберсеңиздер болот. Мен жөн гана мейиз менен үстүн бир аз кооздоп койдум. Мынакей тез эле убакыттын ичинде биздин муравейниктерибиз да даяр болду. Дасторконго салганга, чай менен ичкенге өтө сонун десерт. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр.